Ассаламу алейкум, дагы бир жолу туугандар. Кыскасы кече күнкү айтылган сөздөрдүн көбүнө түшүнбөй калыптыр да туугандарчы, могу реестр боюнчачы. Туугандар, картаңыздар блокко түштү, сиздер значит реестрдасыздар. Азыр көпчүлүгү мына группаларда жазып атат. Картам блокко түшүп калды, эмне кылабыз? Туугандар, картаңыздарга акчаны салбаңыздар, туугандар. Мүмкүн болушунча ол сиздердин документтериңиздерчи 100% так болсо дагы реестрге түшүп калышыңыздар, ол толук түрдө ыктымал болуп атат да. Ол база постоянно обновление болуп турат экен да. Анан мындай документтер бардыгы тактардагы ошондой реестрге түшүп калып атат, туугандар. Ошондуктан колдон келишинче акчаны накталай алып жүрүңүздөр, колуңузга наличка алып жүрүңүздөр, туугандар. Анан кийин жаман көп сүйлөпсүн алып болуп атат. Эми баарыңыздардын комментариңиздерди окуп чыкканга аракет кылдым, туугандар. Себеби сиздердин баардыгыңыздардын жазган сөзүңөрдүн кээ бир жерлери орундуу. Например, менин бир өзүмдүн может быть ошо айтылбай же кемчиликтери болуп калышы мүмкүн. Биз адам баласыбыз, туугандар. Анан эң мындай токоттор жерин айтып кетейин, туугандар. Кыска нуска эле кылып коеюн бул видеороликтечи. Туугандар, регистрацияңарды баягы хостелге коюп, анан базада кирип чыгып калып, же болбосо ошо ошондор болсо реестрге түшөсүздөр. Анан трудовой договоруңуздар жокпу, баягы 5000ге сатып алдың, 3000ге сатып алдың, аныңар таза эмес, туугандар, реестрге түшөсүздөр. Туугандар, штрафыңыздар барбы? Реестрге түшөсүздөр. Сахаровуңуздар жокпу? Реестрге түшөсүздөр. Ошол төртөө. Анан туугандар, заезд въезд кылып келем деп, анан заезд въезд кылып келген адамдар да реестрге түшүп атат да, туугандар. Олор дагы себеби заезд въезд кылып эч кандай проблемаңар чече албайсыңар. Ал буга чейинки жылдар болчу. 2024-түн аягы бүткөн бул нерсечи. Азыр 2025-ке жаңы мыйзам чыккан үчүн уже ал нерсе иштебейт, туугандар. Заезд въезд кылып калып эле убактыңыздарды 3 күн коротуп, кыйналып барып келип акчаңыздарды короткондон көрө бул жерден баргыла дагы МВДга барып, мен ушундай 16.1 деген биле, азыркы жаңы мыйзам боюнча. Ошол боюнча барасыздар, мен ошо регистрациям базада жок чыкпай калды деп туруп, ошол жерден штраф жаздырасыздар дагы. Ошонун негизинде регистрацияңыздарды базага койдурасыздар. Анан ошол мол Сахарова зеленый картаңыздарды кыласыздар, трудовой договор жасап туруп 30 апрелге чейин. Анан МФЦ менен МВДны кече да айткам. МФЦ менен МВДны алмаштырбагыла, путать этпегиле депчи. МФЦ мол сиздерге баягы регистрацияңыздар жасап берип атат го, хозяиндар үйүнө коюп берип аткандарчы. Ошол жер ал. Анан МВД бул эко тең эле өзү МВД, просто алар өздөрүнүн мындай эмелерине бөлүнүп кетет, этаптарыначы карай турган жери болот. Ошо именно базага коюп берип турган жери бул жер болсо, бул жерден бул жерден эле сиздер чыгарып кете албайсыздар баягы реестрданчы. МВДга барасыздар. Анан мо Санкт-Петербург шаарындагылар баягы Краснодар текстильщики 15-10 ошол 2 домго кайрылып туруп, ошол жактан айтып атат, негизи батыраак чыгат депчи. Меникин азыр тиги анкетамы толтуруп турупчу, кече көрсөткөн кагазымды. Ошол могул өзүмдүн жашаган райондун Невский районундагы МВДга тапшырам. Ал жактан жооп келбей турган болсо, туугандар, анан мен ошо Краснодар текстильщикиге барып туруп дагы подавать этем. Себеби менин документтерим бардыгы такта, туугандар. Трудовой договорум бар, регистрация жашаган жеримде коюлган, базада турат. Ошо Сахаровым бар, бүт бар жаңы. Штраф дегенде меники ооба, негизи мен кече дагы айткам бул видеороликтечи, 2,5 миң штрафым бар, ошон үчүн дагы түшүп калышы мүмкүн депчи. Бирок мол менин инимдин дагы картасын култап койду да. Анан эмеге текшерсек, базага салсак, реестрге түшүп калыптыр. Анын эч кандай штрафы жок да өзүчү. Штраф деле кылган эмес буга чейин. Ошонуку, туугандар, эми аныкынын причинасы трудовой договору жок да. Яндекс курьерде иштейт, трудовой договор жок. Анан кече мен эмнеге 30 баракты көрсөттүм, 30 барак ал именно Яндексте самозанятый иштеген бир туугандарга анан сөздөрүңө түшүнбөй калды депчи. Ошол жерде айтылып атат, мен Яндексте эмеде иштеймин, мен самозанятый иштеймин, мен мондай кылып чыгардым, чтобы на всякий случай деп чыгарып алдым деп мен мындай түшүнүктүү кылып айтып кеттим да, туугандар. Ошол именно баягы түшүнбөй калып комментарий жазган бир туугандарга тиешелүү да. Ошого айтып атамын, туугандар.
30 барак чыгарыштын ал кереги жок экен. Мен кече Яндекстин өзүнүн офисине барып сурадым. Ол 30 барактын өзү эмне мага кереги барбы дедим. Азыр мына, например, мен башында аты жөнү, фамилия, имя, отчеством турат дагы, анан эң акыркы аягында эки эле бумажка А4 ошого генеральный директордун печатный подписи турат дедим. Эми ал баягы телефондон чыгарып алганың, ал баягы эме да, не цветной да, баягы көк болуп өзүнүн оригинал печаты жок да, ал баягы копиядан эле чыккан үчүн бесцветный, баягы черно-белый болуп туруп калган да. Ал өтпөй калат бул жака эртең бүрсүгүнө эме кылганда дагычы. Апарып реестрден чыгарам дегенде дагы өтпөй калат. Себеби алар по факту мындай көк-мөк болуп басылган печатты карайт да. Анан мен ошону печатты бастырдым 2 листкечи. Анан тиги 27 лист калып кетти. Анан бунун өзүн эмне кылышым керек десем, онун өзүнүн негизи кереги жок дейт. Сен бул жакта трудовой договордун башында аты жөнүң, эненин номери, ошол жактагы эменин Яндексте канчанчы номерде сен ошо оформление болгонсуң, ошол жөнүндө номерлери полный турат башкы бетте. Таңгыры. Тактан бияка дейт го. Ошентип туугандар. Кыскасы 3 эле бетти чыгарасыздар, анан калгандарын бүт бардыгын ошо реестрден текшересиздер. Азыр группадан толтура жазып атат, картам култанып калды депчи. Сиздер туугандар алиги отуруп алып телефондо эме кылып атасыздар го, бармак баатыр болупчу. Мен не вакыт чыкканмын депчи. Чыксаңыздар молодец экенсиздер чындыгындачы. Биз азыр чыга албай атабыз ошонучу. Болгону кече күн мен өзүм көзүм менен көрдүм туугандар, именно МВДга барсам очередь деген ошонча экен. Өзбеги, тажиги, кыргызы, кыскасы именно регистрациясын ошол үйүнө коюп бергендердин дагы регистрация базадан чыгарып коюп атат экен. Регистрациясын базадан чыгарып коюп, именно ошол орусту жетелеп алып, апарып 5000 штрафын төлөп ошол жерде, мен көзүмчө элечи төлөшүп, анан ошону кайра обновление кылып базага киргизип, ошентип проблемасы менен дагы жүрүшкөн да. Ошондуктан туугандар, айтылган сөздү туура түшүнөсүздөр. Бул эми мен кече күнү эле айткам, баягы хайп карма бул эмеспи. Болгону биз кыргызбыз. Канча күн жашарыбызды, канча жыл жашашыбызды биз билбейбиз да туугандар. Ошон үчүн биз колубуздан келген эле жардамды берүүгө аракет кылабыз. Себеби такси тармагында иштегендер бар, курьер тармагында, эми айтор, кыскасы бардык тармакта иштегендер бар да. Сиздер ооба көрүп аткандырсыздар, баягы телефонду карап, мындай депчи. Эми ошончо адам бар да, анын баарына мындай бардыгын бирдей түшүнбөйт туугандар. Ар биринин ситуациясы ар кандай. Ошондуктан баягы негатив жазыштын кереги жок туугандар. Пайдаңарды тийгизбесеңиз, зыяныңарды тийгизбегиле деген сөз бар го. Ошондой эле кылалы бири-бирибизге. Ошол туугандар, каналга катталып лайктан басабыз туугандар. Анан реклама боюнча 50-55 номерлерге сөзсүз кайрылсаңыздар болот. Биз сиздердин кызматыңыздарды абсолютно бекер туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.